штабында иштеген киши берди мага. Жээнбековдун да, Атамбаевдун да үмүт үзүлгөн киши. Ошон үчүн ошол документтерди мага берди. Мындан ары кандай болушу мүмкүн? Сиз бул документ даярдагыңыз, сиз мындан ары жарыялап кое беретін боласызбы же кайсыдыр кандайдыр бир органдарга текшерүүгө сөз парламентке берилип атат. Анткени президент боюнча болуп атпайбы. Анан президентти жоопко тартыш үчүн машина процедура импичмент болуш керек. Импичмент болгондо ошондо органдар иштеп баштайт. Көбүнчө иш козгойт, жоопко тартат. Азырынча биякта ушул маалыматтын баарын бул баары эле өзүңөр эле көрүп атасыздар. Бул баары эле чындык. Биз баарыбыз билебиз да, 15 миллион сомго шайлоо өтпөйт. Бул президенттик шайлоосу. Болгон официально 150 миң сом. ЦИКтин маалыматы боюнча 150 миллион эле сом. Ошол эле жана организационный расходдор ошого эле кетет. 150 миң сом ошого эле кетет. Биз көрүп атпайбыз бул документ боюнча 24 миллион доллар кетет. Калган ошол акчанын баары эле жанагы подкупкага кеткен акча. Анан биз баарыбыз билебиз. Подкуп бар экен, болот экен. Анан кийин биякта документтерде биякта журналисттер үчүн көп иш бар да. Текшергенге. Анткени аттар бар, жанагы пункттар бар, назначение платежей деген бар. Ошонун баарын текшерип, транзакциялар текшерсе, сураса, жанагы штабтан баштап. Эми эң негизги күбө азыр СИЗО ГКНБдө отурат. Аны силер сурап албайсыздар, ГКНБ сураш керек. Илмиянов. Ал деген ошо финансирование, ушул штабтын финансированиесин кылган ошо Илмиянов. Анан кийин штабтын жетекчиси бар, штабтын бухгалтери бар, көп аттар бар. Ошолорду жакшылап изилдесек, анан кийин өзүңөр маалымат такталат, мен ишенем буга. Сиз ушул документке 100% эмеге ишенесизби? Мен ишенем, мен бул документти көргөндө эле, вот өзүңөр ойлосоңор, бул документти атайын кылса да атайын ушул эч кимдин мээси жетпейт. Анткени бүт баары эле окшош болуп атат. Жанагы жакшылап окусак. Анан кийин бул деген ошо саясий конкуренциянын натыйжасы ушул болуп атат. Туура. Анткени демократиянын негизинде ошол саясий конкуренция, саясий күрөш да. Сиз өзүңүз юрист катары мындан ары кандай болуш керек? Мыйзам жолу менен карап көрсөк. Мыйзам жолу менен биякта жогорку кеңеш башында парламенттик комиссияны түзүш керек, баарын текшериш керек. Анан кийин парламенттик комиссияны түзүлгөндө президент айып белгилеш керек, көтөрүш керек. Аны айыпты 3/1 бөлүгүнөн, парламенттин 3/1 бөлүгүнүн инициативасы менен парламенттин жарымдан көп составы колдош керек. Андан кийин ошол айыпты көтөргөндөн кийин 3 айдын ичинде жанагы процедура от решения о должности, импичмент өзү. Аны 3 бөлүгүнүн 2 бөлүгү, 3төн 2 бөлүгү менен кабыл кылыш керек. Демек, бул сиз жарыялаган документ, эгерде азыр териштирүү иштери да жүрөт да канчалык бир деңгээлде. Эгерде ушул документ чын болуп чыкса, анда азыр сиз айткан жолго барыш керек. Анда ошол жолго барыш керек. Мен бирок жакшылап изилдесем, мен ишенем, биякта бүт баары такталат. Ошо сурагыла, керек болсо Жээнбековдун өзүнөн сурагыла, анан кийин Атамбаевдин сурагыла, жанагы штабтагы эмеден сураса, баары недовольныйлар азыр көп. Ошол недовольныйлар мен ишенем, сакталды документтерди баарын жакшылап изилдесе такталат.
Буга чейин да ушундай эме болбоду. Шайлоо учурунда 2 штаб болгон. Сооронбай Жээнбековдуку, анан Алмазбек Атамбаевдуку депчи. Сиздин оюңузча ушул документ кайсы штабка тиешелүү болушу мүмкүн же ал боюнча документтин башында ошо Сооронбай Жээнбеков штабы деп жазылып турат. Ошо Сооронбай Жээнбеков штабы болуп атат. Балким бул эки штабтын кошулма документи ким билет, анткени Илбиянов бuyakta ошо бүт финансированияны обеспечение кылган Илбиянов болчу да. Ошол штаб будет. Ошон үчүн балким ошон Илбияновду балким ошон үчүн камап салды. Кармап анткени ал бош жүрсө бул маалыматтын баары ошонун колунда болчу. Бүт далил документтерде ошо Илбияновдо бар. Ошол сизге ошо документ берген кишинин атын айта аласызбы? Жок, айта албайм, анткени ал үчүн коркунучтар көп азырынча. Бирок учурунда СДПКда шайлоодо иштеген жарандар. Иши кылып ошол штабка жакын киши.